динге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Ассаламу алейкум, урматтуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп отурганыбызга сүйүнүчтөмүн. Албетте бүгүн дагы кезектеги уктуруубуз биздин улуу урматтуу устаз Бакыт устаз менен дагы бүгүн чогубуз. Бакыт устаз кош келипсиз. Албетте биз 2-3 жумадан бери бүтүрө албай аткан темабызга бүгүн кайрылабыз. Ас-салат мифтахул жанна деген сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисинде намаз бул албетте бейиштин, жаннаттын ачкычы деген сыяктуу эле кайра эле кезектеги берүүбүз намаз тууралуу болмокчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздерге дагы биздин ошол түз эфирде экенибизди эске салуу менен бирге өзүбүздүн номерлерди бир айтып кетсек: 0312 68 06 06, ошол эле убакта WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул түз эфирде өзүңүздөрдү кызыктырган, балким көйгөйлүү, балким бир сиздерди кызыктырган суроолор болсо берсеңиздер болот. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Анан биз кайрадан сөздү улап темабызга кирсек, Бакыт устаз, өткөндө дагы башын баштай албай атып эле убакытты бүтүрдүк. Бүгүнкү ошол экөөбүздүн мындай маселебиз намаздын парыздары тууралуу болмокчу. Ушул жөнүндө баштай берели бисмилла деп, кийин биздин угармандар суроо берип калса суроолоруна жооп бере беребиз. Намаздын ошол сырткы парыздары боюнча. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла тааланын райымы, берекеси, тынчтыгы жаган болсун жалпы Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Эми намаз эң негизги адамды туура жолго салуучу, көзөмөлдөп туруучу амал болгондон кийин буга биз көңүл бурушубуз керек. Албетте ошол эң алгачкы бул парз намаздары, амалдары, намаздардын ичинде эрежелер бар да, ички тышкы. Ошол сыяктуу важип, сүннөт амалдар бар. Ошолордун ичинде намазда негизи 12 парзы бар. 6 ичинде, 6 сыртында. Кээ бирлер 13 деп да чыгарып жүрөт. Биринчиси хадастан тазалануу дейт, жунуптуктан жана дарасыздыктан таза болуу, дараттуу болуу деген сөз. Экинчиси ыплас нерселерден таза болуу, окуган жери, кийими баары таза болуш керек. Үчүнчүсү уяттуу жери жабык болуш керек, анан кыблага бет алган болуш керек. Анан убакыттын кирүүсү зарыл, анан алтынчысы ниет. Бул намаздын сырткы парыздары. Сыртындагы парыздары. Ал эми рукундары деп коет, сифаты деп коет, экинчи бир маани. Ички парыздары. Ички парызы ифтитаху такбир, баягы Аллаху акбар деп намазга киришүү. Намазга киришүү. Ошо тахримуха ат-такбир дейт. Намаздын ичине киргенде дүйнө иштерин арам кылуу бул Аллаху акбар сөзү менен. Ва тахлилуха ат-таслим, жана дүйнө иштерин, тиричиликтерин адалдоо жолу бул салам айтуу деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенден кийин бүттү, баардык нерсени ойлогонго, иштегенге, сүйлөгөнгө уруксат деген сөз. Ошону такбир деп коет. Намазды ачуу такбири. Экинчиси кыям деп коет, тике туруу. Экинчи парыз. Үчүнчүсү рүкү, андан кийин кыраат, сежде, анан эң акыркысы ал-каадатул ахира деп коет, акыркы олтурум. Ат-тахиятты айтуу фарзга кирбейт, ат-тахияттын көйлөмүнчө олтуруу ошол парыз. Ошентип намаздын 12 парызы ушул. Ушул эми ошол кыскача ар бирине токтолуп өтөлү. Мисалы үчүн сыртындагы парыздардын ар бири мисалы үчүн кандайча сүрөттө болот? Кээ бир туугандарыбыз берип аткан суроолор ушулар болуп атат да. Мисалы үчүн ошол ниет кандай болуш керек, же кыбланы табуу, издөө кандай болуш керек? Ооба. Ошол сыяктуу хадасаттан таза болуу дегенге кандайча түшүндүрмө бересиз? Ошолорго бирден токтолуп өтөлү. Мисалы жасат деп атпайбы, денеси таза болуш керек деп. Эми баягы хадас, дарасыздык дегенде эки мааниден камтылат. Дарасыздыктан, анан кийин жунуптуктан таза болуш керек деп. Ушул экөөнүн тең таза болууга далил катары Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам деген ла туқбалу салатун бигайри тухурин.
намазды daarатсыз Кудай Таалам кабыл албайт. Пендеси daarат алыш керек, пенде адам, мусулман адам. Анан кийин намазга кириш керек. Daarаты жок, кокус, бутун жубай же, колун жубай же, башына мас тартпай намазга киришип алган болсо, окуп койгон болсо, кийин кайра башынан ошол жубай калган жерин жууп, намаздарын кайра башынан окуш керек деген сөз. Ал эми денеси дагы ыплас нерселерден таза болуш керек дебедиби? Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Таназзаху минал баули фа инна ааммата азабил кабри минху. Ошол көрдөгү азаптардын дээрлик көпчүлүгү ошол заарадан сактанбагандыктан болот деп. Мусулманчылык баягы эки тазалыкты тең камтыйт экен. Ичиң таза болсо болду эми. Сыртың андай деле зарлы эмес дей албайт экенбиз. Ошол кийимдин жанагы булганыштар жуккандыгынын көлөмү, өлчөмү канча болуш керек? Мисалы үчүн дейли, ошол заара кылганда чачырап атат, же болбосо ошол малдын тезектери деген сыяктуу малдын заарасы чачырайт. Ошондо канчалык көлөмдө биз өзүбүздүн эмебизди, кийимибизди таза, бул булганган жок, биз муну менен намаз окуй берсек болот деп өкүм чыгара алабыз, кайсысында чыгара албайбыз. Ооба. Негизи ийненин башына окшоп чачыраган болсо эч нерсе болбойт. Мисалы көбүнчө айылда ат минип жүргөндө же мал айдап кетип атканда болуп калат. Кээде чуркап мал өтүп кетет же сол аттар чуркап өтүп кетет. Ошол кезде ийненин башына окшоп мындай чачырап майда чүйдө болуп чачырап кеткен болсо эч нерсе болбойт. Ал эми кадимкидей денеге тийген болсо Изи көрүнгөн сыяктуу, изи көрүнгөн денелүү боло турган болсо айталы уйдун жампасы, аттын тезеги, койдун корголу дейли ушулар жабышып калган болсо. Могул жерде бир угарманыбыз суроо бериптир. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздерден сураныч, могу WhatsApp номерге жазсаңыздар, бу WhatsApp номерге да улам чалып атат. Ошол себептен WhatsApp номерге чалганыңыздарды ала албайбыз. Себеби буга жазыңыздар 0709 68 06 06. 312 менен бул ошо үй телефону 68 06 06, ушуга чалсаңыздар биз кабыл алабыз. Ассаламу алейкум, менин суроом гусул аларда daarat алыш керекпи же гусул ала беремби? Сураныч жооп берип коюңуздарчы. Гусул деген daarаттын агасы деп айтып аткан да. 3 тамадан турат. Гайн, сен, лам. Гусул десе адам өзү жуунуу болот, гасыл десе бир нерсени жуу болот. Бир буюмду нерсени бишилип жуу. Гусул жуунганда, жууну деп айталы котормосо. Ошол жуунганда да алдын ала daarat алып коюу бул сүннөт. Анан эми шартка байланыштуу daarat албай эле оозго мурунга суу алып келип, анан жалпы денени жууп койсо, гусул да бар болот, daarat да бар болуп эсеп болот. Же болбосо тескерисинче daarat алып келген болсо, оозду жакшылап чайкап, мурунду жакшылап чайкап, анан кайра келип daarатын алган болсо, улантып ошол жерден эле. Анан жуунганга кирише турган болсо, кайра башынан оозуна суу алып, кайра башынан мурдуна суу алуунун зарылчылыгы жок, кажети жок. Анткени daarat алып атканда эле оозуна жана мурдуна суу алып койгондуктан. Бизге радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракат. Менде эки суроо бар эле. Баягы өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берип койсоңуз. Мен атым Жума. Баягы бир суроо бергенде daarat алгандан кийин малдын сийдигин кечип алсаң деле daaratың бузулбайт дегенди айттыңыз эле да. Кандай дейсиз? Жакшы угулбай атат. Daarat алгандан кийин да мен бутка бирдеке сепсе боло береби деп сураганда сиз айттыңыз эле да. Daarat алгандан кийин даже малдын эмесин сийдигин тебелеп кечип алсаң деле daaratың бузулбайт деп айттыңыз эле. Ооба. Анан экинчи суроом, каза намазды окуганда сөзсүз азан айтыш керекпи же комат менен окуса боло береби? Рахмат. Дагы башка суроо жокпу? Болду ошол эле. Рахмат, Алла разы болсун. Азыр жооп беребиз. Бул угарманыбыздын берген эмеси ошол, мисалы үчүн daarat алган, daaratың болуп туруп, ошол булганыч нерселерди басып алсаң же денеңе жукса, daarat бузулуп калбайбы? Өткөндө бирөө сигарет чегип алсаң daarat бузулабы деген сыяктуу, же нас чегип алсаң daarat бузулабы деген сыяктуу суроолор болуп атат. Экинчиси жанагы каза намазга азан комат боюнча. Буга да кошумча деле суроолор бар. Кээде daarat алды, анан бир нерсесин унутуп калып, ажатканага кирип чыккан болсо деле, жөн эле буюмун унутуп калды, саатын унутуп калды, же болбосо чөнтөк телефонун унутуп калды. Барып алып турган кайра чыкты, мен кайра daarat аламбы деген суроолор болуп калат. Жок, daarat алынбайт. 1 литр заараны бутуна куюу берген болсо да daarat сынбайт. Ошол бутун гана жууп коюш керек болот. Кайсы жери булганган болсо,
ошол жерин гана жууп коюш керек, же болбосо кийимин которуп койсо эле бүттү. Кайра башынан дарат алуунун кереги жок. Эгер бетине чачыраган болсо бетин эле жууп коет, бүттү. Дагы радио каарман бар экен, кабыл алып коелучу. Алло. Мен узап кетти окшойт да. Эми бул дараттын негизи баягы угармандар бул негизи өзүнчө илим экен да, муну окуш керек экен. Даратты сындыруучу нерселерди билип алыш керек да. Ошол жөнүндө айтып өтүңүз. Ушундан башкасы даратты эч качан сындырбайт. Баягында Чубак ажеке аябай жакшы айтпадыбы? Нас чексе дара сынабы, нас чекмек тургай эшектин тезегин оозуңа салып алсаң да даратың сынбайт деген сыяктуучу мындай. Даратты сындыруучу нерселерди бир кыскача айтып өтөлү мындай. Так кылып турган. Эми уктап калса, дарасын уктап калса, анан бир же эки тамчы даратты сындырбайт деген. Эки тамчы көйлөө менен көбүрөөк агыш керек. Ханафи мазхабында белгилүү китептердин бири Шархул Уқаяда ошентип айтат. Эмне деп айтат? Баягы денеден кан чыкса, анан кичине эле чийилип, анан кичине эле чыгып, анан катып калса, ошого даратым сынып калды деп кыжалат болуп, денеден кан сызылып чыкканда ошол чыккан жеринден уюп калса сынбайт. Эч нерсе. Эгер денеге бир аз жайылып кетсе, жайылып агыш керек. Эгер жайылып кетсе сынат. Сынат. Мисалы денеге бойдок бүдүрлөр чыгат кээде. Ошол сыгып туруп алып койсо, анан токтоп калса ошол бойдон. Буга да дара сынбайт. Эмне үчүн? Хидаяда келет. Лианнаху мухрожун. Анткени ал чыгарылган деп. Өзү чыгыш керек. Дагы угарман бар экен. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Менин атым Бакыт, Бишкектен чалаттык эле. Кандай дейсиңер? Сөйлөдүк эле. Суроо, бериңиз сурооңузду. Атыңыз ким болот? Тааныштырып кетсеңиз өзүңүздү. Бакыт болот. Суроом эмне болот да, мына бу заара кылгандан кийин баягы кагаз менен деле эме кылабыз да, тиги кургатып же. Ошондон кийин деле баягы бир какой-то убакыттан кийин бүтке мындай сезилип калса, тамчы чыгып кетет. Ошол эми күнөөдө кабыр азабына деп ошол кандай кылса болот ошону? Түшүнүктүү. Дагы башка сурооңуз барбы? Жок, ошол эле да. Рахмат, мейли, Аллах кабыл кылсын. Бу угарманыбыздын суроосун эме кылдыңыз да. Кайрасыңыз. Заара кылгандан кийин деле кургактап, бир аздан кийин дагы бир мындай тамчы чыккан сыяктуу жана васваса болот дейт да. Ушуну кандай кылабыз? Бул боюнча да пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ачыктан айтып кеткен. Анда мындай, ушинтип күмөн санай берген адамдарга жооп катары мындай күмөн саноо аябай көп болот өзү негизи эле. Чыккандай боло берген болсо, көңүл бурбай эле коңуз ошого. Жакшылап бир кургактангандан кийин чыгып даратыңызды, кол дарат, бет дарат, башка мас тартып, бутуңузду жууп, ооз мурунга суу алып, даратыңызды алып намазга кирип кете бериңиз. Жок, болбой эле улам эле ушинтип азгырык келе берген болсо, васваса деп коет го, азгырык. Андай учурда колго сууну алып, бир же эки тамчыны улуу сөздө уят жок дейт, ошо ич кийим жака эмне кылып себелеп коюш керек дейт. Экөө окшошуп калсын деген. Анан эми бул хадисте айтылгандан кийин биз эч качан нары акылга сала албайбыз. Эгерде акылга салып, баары бир ошону чыгып кетип атпайбы, кандай бул болот десе, дей турган болсок, анда биз хасурия деген бир жамаат болот. Харурия деген, харурия. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн өткөндөн кийин Али радhiyallahu anhu жана Айша радhiyallahu anhanын заманында чыккан булар. Мисалы, акылга салып эле, бүт нерсени акылга салып эле, неге орозонун караганда намаз эң зарыл парздардын бири го. Эмне үчүн баягы жана айткандай эле улуу сөздө уят жок дегендей, аялдар этеккир көргөн учурда намаз мойнунан түшүп калат экен. Анан этеккир токтору менен намаз улантып кете берет, бирок окубай калган күндөрүн окубайт, мойнунан түшүп калып атат. Эмне үчүн намаз орозо түшпөйт? Ошол сыяктуу эле бул намазды деле кайра окуп койгон жакшы го, бул такыбачылыкка. Бул акылыма сыйбай атат деп айтканда Айшени ачысы келип, анти харурия деген, Муаза деген аял келген да өзү. Муаза эмес, Муаза. Та марбута бар аркасында те. Муаза деген аял келгенде, сен харурия эмессиңби дегенде, ошол жамааттан эмессиң деп. Ушундай зирек болгон. Ошон үчүн шариатта айтылган эрежелерди акылга салып, миссе болот да, тигинсе болот да, миссе болмок экен деген сыяктуу суроолорду эч качан бербешибиз керек. Эмне үчүн? Хадисте, аятта ачык далил менен айтылган болсо. Эми пайгамбар ошентип күмөн санай берген адамдарды эмне деп койду? Айталы дегенибиз. 2-3 тамчы мынтип себелеп койгула. Ошол экөө окшошуп калсын деген маани. Негизи ошол чоң зара, кичине зара кылып чыккандан кийин биртикке тияк-бияка басып, анда эмени өзүңдүн эмеге жүрөк мутмайын болгонго чейин, анан кийин дарат алган дагы жакшы. Бирок шайтан васваса кыла берет, мындай нерсе
адамдын ден соолугуна эле байланыштуу болушу мүмкүн, бирок шайтандын васвасасы бар. бул жерде. Көңүл бурбай эле коюш керек. Ошон үчүн дагы бир суроо керек экен. Тырнак алса, мурут чачалса дарат сынабы? Сынбайт, бул нерсеге эч кандай дарат сынбайт. Анан эми жанагы эмен улайлы. Биринчи берген суроо дагы бир радио угарман бар экен. Алло. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен монда суроо берейин дедим эле. Бул жатарда дарат алып туалетке кирипчи. Ооба. Чоңун кичинесин кылып, анан кийин эртең менен турганда авырат жакты сөзсүз жууш керекпи же үстүндө эле дарат алып койсо эгер түнү туалетке барбаса да? Ооба, түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Башка сурообуз жок ошол жерде. Макул. Рахмат сурооңузга. Уктуңуз да сурооду. Кечинде төшөккө жатарда толук жакшы дарат алып уктап, эртең менен турганда ошол мустахабты кылбай эле жөн өйдөн дарат ала берсе болобу дейт. Ооба, негизгиси ыстынжа кылуудан максат, мустахаб кылуудан максат эмне? Ошо ыстынжаны биздин кыргыз элинде мустахаб кылуу деп түшүнүп алганбыз. Ошо негизи туура эле. Анткени сөздүк мааниси эмес, колдомо мааниси Мустахаб. Уяттуу жерди жууп келүү деген маани. Биз мустахаб кылып келдиңби деп, мустахаб кылып келдим же болбосо ушундай мааниде колдонуп калганбыз. Ооба. Эң негизгиси ажатканага барбагандан кийин ал жакка барып кайра барып жууп келүү шарт эмес. Кадимгидей кол дарат, үстүңкү даратты алып намазыңызды уланта бересиз. Ооба, негизи ошол таң аткыча уктагандан кийин, уктап тургандан кийин балким туалетке баруу, ажатканага баруу муктаждык болуп калышы мүмкүн. Эгер болбосо, өткөндө бирөөлөр айткандай, дарат алып чыктым эле үйдөн, чыгып келатып, маршруткада келатып, мындай үргүдү эле уктап кетипмин деп туруп, туалетте очередте турат да, мындай кирип мен истинжа кылып чыгышым керек депчи. Ошо истинжа кылуунун негизги себептери биз ар эмеде айтып келатабыз. Бул ошол чоң зара, кичине заранын муктаждыгы болгон учурда гана кылынат. Жууп калган нажасты кетирүү да, суу менен кетирип коюу. Суудун нажасты кетирүү суу менен. Эми жана эмеге кайрылалы устаз, тиги азан, каза намаздарды окугандагы азан жана коомат боюнча сурады эле. Биринчи угарманыбыз. Азан эгерде каза намаздарыңыз көп болсо, анда бир жолу азан айтып, андан кийинкилерине коомат айтып окуй бересиз. Же болбосо ар бир намазга бир азан, бир коомат айтса да болот. Деги эле жалаң эле коомат айтып окуй берсе болот. Жалгыз болсоңуз коомат айтпай да окусаңыз болот. Бирок мустахаб боюнча айтышыңыз керек болот, сүннөт боюнча. Дагы бир радио угарман бар экен, алып коелу. Алло. Алло. Мен мындай суроо менен кайрылып атам. Бериңиз. Мен баанча бир 10 күн больницага жатып калып, 10 күндүк намазымды окубай калдым. Ошону кантип жөө алам? Намазыңыз окулбай калды 10 күндүк, Каза намаз боюнча экен. Дагы больницага жатып, анан мүмкүнчүлүк болгондон окуй албай калдым. Түшүнүктүү. Кантип жөө алам? Ооба. Башка сурооңуз жокпу? Башка сурооңуз жок беле? Жок, одан эле суроо. Болду, азыр менен жооп беребиз. Бул радио угарманыбыздын айткысы келген нерсе ошол. Бул каза намазы эле тууралуу болуп атат. Кантип окуймун? 10 күндөй больницада жатып калып, эч шарт болбой калды, окуй албай калдым дейт. Кааласаңыз 10 күн жалаң багымдатты окуп, анан жалаң 10 күн катарынан пешим, 10 күн катарынан асыр, 10 күн катарынан шам, 10 күн катарынан куфтанды окуп койсоңуз болот. Же болбосо эң алгачкы багымдаттын казасы, эң алгачкы пешимдин казасы, эң алгачкы асырдын, эң алгачкы шамдын, эң алгачкы куптан намазынын казасын окууга ниет кылдым дейт. Же болбосо эң соңку деп, эң соңку багымдаттын, эң соңку пешимдин асырдын деп ылдыйдан өйдө кетесиз, же өйдөдөн ылдый түшүп келе берет. Кезек менен окуй берет. Кезек менен окуй берет. Эми ушул жерде коомат менен азанга токтолуп кетиңизчи. Коомат менен азан намаздын шарттарына кирбейт, бирок сүннөт амалдардан айтып койсоңуз жакшы болот. Ошо көп жерде бизде ошол маселе, кээ бирлер ушу азан коомат айткандан зеригип, эринип атып, каза намаз окубай калабыз деп атпайбы? Өткөндө бир угарман ошентет. Бирок чынын айтып кетсе, бул сүннөт амалдар болгондуктан бир азан менен бир канча намаз окуп кете берсе боло берет. Эгер азан айтылбаса деле боло берет, мүмкүнчүлүк болбосо, жөн эле. Керек болсо, мисалы пайгамбар төөнүн этин жегенден кийин дагы дарат алып коет атпайбы? Анан жок, бул мааниси эмне? Ар бир намазга дагы дарат алып коюп, бул дагы мустахаб амалдардан болот. Дарат сынбаса деле. Ошол сыяктуу. Дагы бир чалуулар бар экен, кабыл алып коелу.
Алло. Алло. Биз Ассаламу сизди алейкум. угадабыз. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Өзүңүз тааныштырып сурооңуз бериңиз. Жакшысыздарбы? Жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, шүгүр Алла. Мен бир суроом бар эле. Бериңизчи. Могул кээде могул сөйүктүн эмесин, мисалы, мен бул баягы жаман айтпай жакшы жок дейт, бул жамандыктын кабары келип калат экен да. Ооба. Анан ошол жамандыктын кабары келген кезде, например, маркумдун бүгүн жаны үзүлгөн болсо, ошол жаны үзүлгөн күнү баягы телефондон азыр көп группаларга келип калып атпайбы, тигил өтүп кеттир, бул өтүп кеттир деп. Ооба. Анан ошол убакта кээ бир айтат да, баягы бизде алгач ирет иманы саламат болсун эле дейбизби, же ошол каза болгон күнү эле жаткан жер жайлуу болсун, же топурак торко болсун деп ушуну айтылабы? Негизи буну жерге бергенден кийин айтыш керекпи? Ушул жөнүндө өткөндө бир талкуу болуп калды эле да, мен айттым эле да, бул жерге эргиче топуракты айтпай эле турбайлы, иман саламат болсун дейли депчи. Ошо меники туура болуп калды, туура эмес болуп калдыбы дейм да. Жакшы. Рахмат мээриңизге. Макул азыр жооп беребиз. Угарманыбыз угар замат дейт. Өлүктүн кабарын угар замат эмне дешибиз керек? Мындай тоготер жери ушул. Анан кийин булар жанагы ыйманы саламат болсун деген сөз бар эмес бизде кыргызда. Анан кийин жаткан жай жайлуу, топурагы торко болсун. Ошонун кайсысы мындай дагы туурараак болот? Өткөндө бир аз талаш тартыш болду дейт. Ыйманы саламат болсун деген жакшы эле батат элек, жакшы эле эмес, абдан жакшы. Ооба. Анткени Ас-Савадул А'зам деген акыйда китеп бар, аябай жакшы жазылган. Мисалы, адам дүйнөдөн өтөрдө мен ыйман менен кетем деп өзүнө толук ишенип алуу ушул өзү капырчылык дейт. Мен ыйман менен кетем сөзсүз депчи. Бул жерде адамда үмүт жана коркунуч менен жашайбыз негизи. Ушу ыйманым менен кетсем экен, Кудайым өзү жардам берсин мага. Ушу ыйманым менен кетсем экен деп Кудайдан тилеп, сезим менен ла илаха иллаллах келмесин айтып өтүш керек өз адам бул жерде. Ошондой мааниде ыйманы саламат болсун, ыйманы ошол бойдон кетсе экен, ыйманы менен кетсе экен деген мааниде бизде ошентип колдонуп калган. Бул бир. Экинчиден, ошол адам өтүп кеткен айтса, мисалы айталы 90го чыккан чоң атаңыз же 90го чыккан тайтаңыз өтүп кетти деген кабар келе турган болсо, биз не дейбиз? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Биз албетте Алла Таала тараптыкпыз. Мындайча Алла Тааланын жараткан махлугубуз. Жана ошо Алла Таала тарапка кайтабыз деген сөз бул. Ушул сөздү айтып койсо болот. Анан топурагы торко болсун деген эми генем болсун деген эле сөз. Анда эч кандай зыяны жок, эч кандай эмес жок. Дагы айткан абсы генен кылгыла деген. Жаткан жер мындай генен кылгыла, баш жагында генен казгыла деп. Анан туруктуулукту тилегеле деген пайгамбар. Ошол хадистин негизинде биздин ата-бабалар эмне дейт? Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы нурдуу болсун дейт. Куранын нуру менен нурлансын деп да айтылат. Ошол батат электер айбайсың. Бул жерде негизи ниетке жараша болот эмеспи? Ал жерде эч кандай болот, бул болбойт дегенден деле көп кажети жок. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Саламатсыздарбы, жакшы отурасыздарбы? Жакшы, шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Азыр сиздердин угуп отурат элем десеңиз. Азыр айтпады, уктап кечинде тарат алганда эртең менен туруп кайрадан албай эле окуса болот деп. Наоборот уктаганда эме дейт го. Уктаганда наоборот уктагандан кийин уже тарат бузулат да. Жок, бул жерде дарат айткан жокпуз эже. Бул жерде биз истинжа кылуу, аврат жерлерди жууну айттык. Анан кийин бер көйдөңкү даратты кылып окуй берет дедик. Ошону туура эмес түшүнүп албаңыздар. Уктагандачы, мисалы үчүн эртең менен кечинде даратты жакшынакай кылып дарат алып уктаган адамдын уйкуга киргенде дараты бузулбайт экен, көзү ачылганда, ойгонгондо дараты бузулат экен. Ошон үчүн түнү менен дарат менен уктаган сыяктуу уктайт экен да. Бирок эртең менен эгер туалетке бара турган муктаждык болбосо, анда мындай эле кол дарат, өйдөңкү даратты алып туруп, баамда намазын окуй берсе болот. Биз ошону айткыбыз келген бул, туура эмес түшүнүп албаңыздар. Ошо кошумча Мына мен азыр оштон чыгып атам сиздерге. Тиги номерденчи WhatsApp или Билайн жокпу? WhatsApp бизде ошол О номери экен да, 709 68 06 06 деген. Разницасы жок экен да, Билайн менен жок экен да. Жок, Билайн жок эле, бизде ошол бир эле домашний менен ушул экен. Бериңиз эже сурооңуз болсо, эми ушунча чыктыңыз. Уже эме болуп калды окшойт да. Анан дагы кошумчалап коюңузчу. Оң
жака салсак дагы, сол жака салсак дагы, үстүнкү эрежеге салсак дагы, астыңкы эрежеге салсак дагы daarатсыз намаз эч качан болгон дагы эмес, учурда да болбой эле, кыямат күнгө чейин болбойт дагы да. Daarат менен гана намаз окулат өзү. Daarat сөз алыныш керек. Дагы бир Daarat алыш керек. Кайра алыш. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Өчүп калды. Ушул нерсени негизи суроо бир аз туура эмес да. Баягы daarat жок албай анда намаз окуса боло берет деп. Daarat сындыбы, сөзсүз түрдө daarat алыш керек. Жанагы кээде радио угармандар кеч угуп калат экен да, баягы бир окуя бар эмеспи? Жана эшектин үнү угулса эме болот депчи. Daarat сынабы сынбайт экен. Жа эшектин үнү угулганда намаз бузулат дегенчи. Намаз бузулат деген, ооба. Бир эреже бар. Бир жанагындай хикая бар го, окуя. Баягы таяммун боюнча жошоп кээ баягы туура эмес угуп алып, туура эмес пикирде калып калбаңыздар. Daarat деген бул намаздын ачкычы, бул daarat. Daaratсыз эч качан намаз болбойт. Ошон үчүн бул жерде истинжа, мустахаб деген сөздөр бар. Ылдыйкы ошол аврат жерлерди жуу дагы биздин көп угармандарыбыздын, көп мусулмандардын ошол эмеси, туура эмес түшүнүп алат. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Азыркы daarat деп айтканыңарга биз түшүнбөй жатабыз да, бизге түшүнүксүздөй болуп атат да. Кайсысыны? Кечинде уктаганда, эртең менен турдум да. Кечинде жатканда daarat менен жаттым деп атасыңар, э? Ооба. Жаттыкта. Эртең менен турганда мындай кандай дейм, туалетке барбай эле мындай жеңил мындай эле daarat алып намазга кирише берсең болот деп атасыңар. Анда болбойт го? Эмнеге болбойт? Ушуну биз түшүнбөй атабыз. Эмнеге болбойт? Уктаганда daarat сынат. Жок, уктаганда daarat сынат. Daaratка барып жана истинжа мустахаб кылуунун негизги себеби бул чоң daarat же кичи daarat кылыш керек. Ошондон кийин ылдый жакты жууш керек да. Эгер ага муктаждыгың болбосо, эгер ылдый жак таза экенине жүрөк мутмайын болсо, ишеничтүү болсо, анда чоң берки daaratты алып эле намазды окуй бересиз же. Ошондо неме да. Эми могу тактабайын дейм да. Жел уктаганыңда жел чыгышы мүмкүн да, аны билбейсиң да. Жок, жел чыгып. Ошондо daarat сынбайбы? Эжеке, жел чыкканда ылдый жак жууштун эч эмеси жок, кажети жок. Daarat деген бул ылдый жакты жууш бул мустахаб амалдарга кирет. Чоң daarat кылсаң же заара кылсаң анда кургактап алып жууп чыгасың. Эгер жел чыкчу болсо, же мындай уктап кеткен болсоң, анда бул туалетке кирип ылдый жакты жууштун эч кереги жок. Мечиттерде постоянно очередь ушунун себебинен очередь болуп калат да. Сөзсүз түрдө мен ошондон кыйналганыбыздан азыр ушуну тактап алайын деп кайра чалып да. Тактаганыңыз жакшы, себеби муну ачык жакшылап түшүндүрүп коелу. Ылдыйкы жакты жууш бир гана чоң daarat менен кичине daarat кылгандан кийин гана жууш керек. Эгер daarатың болуп туруп уктап кеткен болсоң же жел чыгып кеткен болсо, анда туалетке кирип кайрадан эле шалбылдап жууштун эч кереги жок. Только өйдө жакта эле чоң daarat эле алсаңыз болду. Ушуну айткыбыз келип атат. Дагы радио угарман бар экен. Азыр эми урматтуу радио угармандар, биздин рекламалык 1 мүнөттүк жарыяга убакыт берип коелу, анан кайра улайбыз. Шам намазына убак кирип калды, убактыбыз эле аз калды, буюрса. Марал үналгыс. Рухум ширүйдім го. Йо, бақтаке, любой негізі. Брат, сен қолың орып еді, уже мен бетім орып баштады. Бақтаке, оның бары бүткеннен кейін молдаға көрініп қойылды. Кыбланы жүздөнүү бул намаздын сырткы фарзына кирет да. Эгер кыбланы таппай
башка жакта карап окуп алган болсоң, анда намазың намаз эмес. Негизи ошону кандай иштихат кылыш керек ошо жөнүндө? Буга фикта мындай эреже бар. Тахарру шай би галибил зон. Нерсени талап кылуу ойдун басымдуулугу менен деген эреже бар. Ошол эреженин негизинде азыр Кыргызстандын климаты ушундай. Күн узарганда кайсы жерге чейин күн узарат. Кыскарганда кайсы жерге чейин кыскарат. Ошол экөөнүн ортосу кыбыла тарап болот. Бул бир. Экинчиден кыбыланын нак өзүн табыш шарт эмес. Кыбыла тарапты табыш шарт. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фавалли важхака шатрул масжидил харам. Мечит тарапка, кыбылага деген жок. Кыбыла тарапка жүзүңдү бур деген. Шатрул масжидил харам. Ошо тарапка. Шатра деген, жиха деген сөз, тарап деген сөз. Ошол тарапка карайбыз, анан кокус кыбыла эмес жакта эле бир жерге барды, баш айланып калды. Кыбыла каяк экенин билбей. Айталы, күн батышта кыбыла болсо, күн чыгышта карап намаз окуп алды. Ушул кыбыла болсо керек деп туруп, ошол жак кыбыла деп туруп. Анан кийин эстеп, кийин караса, ал жак кыбыла эмес экен. Демек мунун намазы намаз. Жарай берет. Жок, ушул жак кыбыла болсо керек деп туруп анан болжолдор окуй берейинчи деп окуган болсо, туура эмес болуп калса, демек анын намазы намаз эмес. Анда кайра башынан кыбыланы табып керек. Дагы бир суроо келип турушуга токтолот этчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Суроо. Адам усулсуз өлсө, өлгөндөн кийин усул алдырса болобу? Усул деп гусулду айтып атат окшойт, өтүп кеткендейинде? Усулсуз өлсө, өлгөндөн кийин усул алдырса болобу? Ва алейкум салам. Бул суроо негизи гусулу бар болсо деле, жок болсо деле, дүйнөдөн өткөндөн кийин аны сууга алуу берсе эле майытты. Өтүп кеткен адамды эмне дейт? Майыт дейт. Сөөк деп коет болбосо, экинчи бир мааниси. Усул эмес, гусул. Жууну. Ошону биз бир сыра гусул алуу, сууга алып коюу, башынан аягына чейин бүт баары жуулат. Болгону мурунун ичине, ооздун ичине суу киргизилбейт. Жоң гана жуулат. Анан чүпүрөгү менен кулактын каналдары тээ ич эмес, мына каналдарын эмне кылып коет, мындай суулап коет. Алыныш керек. Дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сизден сурайын дегеним, кургак таарат жөнүндө айтып кетесизби? Кургак таарат деген эмне? Таяммумбу? Ошону. Таяммум жөнүндө? Макул. Башка сурооңуз барбы? Жок, ошону эле. Таяммум жөнүндө эме кылыңыз. Таяммум гусул алууга же болбосо таарат алууга мүмкүн болбой калган учурда ошо кургак таарат аркылуу же болбосо таяммум. Ошо таяммум аркылуу биз гусулду дагы тааратта болобуз. Жер затынан болгон таш, топурак, кум, ушул чопо, ушунун түрүндөгү нерселерге эмне кылабыз? Ниет кылдым, намаз окууга деп ниет кыласыздар. Мисалы айталы, пеш муга кирди, жууна албайсыз, же болбосо жуунсаңыз ооруп каласыз, же суу жок, ушул сыяктуу. Ошол кезде ниет кылып намаз окууга деп бир жолу уруп бетке сүртөбүз. Экинчи жолу уруп туруп колдун учунан чыканакты кошуп туруп анан эмне кылып коебуз? Тартып коебуз. Азыр YouTube мырзага кирсеңиз болот, Google шейхиге да кирсеңиз болот, ушул боюнча жакшы жооп берет. Таяммумду кантип алат? Татар туугандар, казак туугандар, кыргыздар дагы мына киргизгенге аракет кылып киргизип атышат окшойт. Мен ошол жерден ссылкасын карасаңыз, таяммумду кантип алыш керек деп ошол жерде таптаган. Таяммумдун шарттары жөнүндө айтып өтүңүз. Таяммум кайсы убакта таяммум кылыш керек? 4 парз бар. Негизи таарат алса же жуунса ооруп кала турган учурда. Суунун алыстыгы, дагы бир кичинекей суу бар, ичип таарат ала турган болсо ооруп кала турган болсо. Талаада калдың, суу жок. Канча километр алыс болуш керек? Бир ок атым көлөмүнчө дейт. Бир риваятта мисалы жакын арада барго деп ойлосоңуз, болбосо 1 миль. 1 миль ошол канча километр болот? Чакырык менен 2 чакырымга туура келет. 2 километр, 2 километрге туура келет. Эгер 2 километр аралыкта суу алыс болсо, башка эч сууң жок болсо, бир тике суу бар, аны ичиш керек болуп калса, ал убакта таяммум кылган. Же болбосо малга айдап жүрөбүз, каршы жеп кетет, уурдап кетет. Жакында турат, барып келгенче уурдап кетиши мүмкүн. Ошол кезде дагы Ханафи мазхабында беймарал уруксат берет. Таяммумду алып намазыңызды окуй бересиз. Болду, ушул бул кургак таарат деген жакшы сөз экен, кургак таарат боюнча. Дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Байке, мен ошо сизден сурайын деген, тиштен кан чыгып кетсе де дарактын калабы? Ошондо тиштен дейсизби? Тиштен кан чыгып кетсе, Башка суроо?
Анан шам намазын окудум. Кустанга чейин жер чыгып кетсе дарат албай эле бул жактан дарат алып койсо болобу колдор? Ошо болду. Башка суроо жокпу? Биздин убакыт аз калды. Азыр жооп беребиз. Тиштен канчып кетсе дарат сынабы. Экинчиси, шам намазын окудуң, шамдан куфтанга чейин даратың бар туруп, ортодо жел чыгып дарат сынып калды дейт. Ошондо кандай дарат алам? Жанагы эле суроону. Жанагы эле. Негизи ошон үчүн мисвак колдонуу сүннөттө болуп атпайбы? Даратка чейин алганга чейин Ханафи мазхабында мисвак колдонуш керек. Эмне үчүн дегенде дарат алып бүткөндө мисвак колдонсо, кээ бир намаздан мурун колдоно калат. Колдоно турган болсо, тиши канап кеткен болсо, дараты жарабай калат. Дарат жарабай алгандан кийин намазда жарабай калат. Ошон үчүн даратты алганга чейин мисвакты аябай көп колдонуш керек. Тиш каноо оорулары жана башка нерселер ушу менен кетет. Бул бир. Кокус ошентип канап кете турган болсо, дарат бузулат, даратты алыш керек болот. Ал эми экинчи суроо, шамды окуду, шамды окугандан кийин уктап кетти, же болбосо жанагындай дарат жел чыгуу себеби менен, улуу сөз уят жок. Жел чыгуу себеби менен дарат сынып калган болсо, андай учурда кадимкидей кол дарат, ооз дарат, мурун дарат, бет дарат, башка 4төн бир бөлүгүнө же жалпы мас тартуу сүннөт. Анан чыканатты кошуп жууп, бутту да жууп, дарат алып коет. Туалетке кирип, ылдыйкы жакты жууштун эч кереги жок. Кереги жок. Эгерде дарат жел чыккандан кийин жууш керек дей тургандар, анда шымын кошо которуш керек болот. Ич кийимин да которсун, шымын да которсун. Ал жөн эле бир шарият бул болжомдолуп, бир нерсе мындай логикага салып айтылбайт. Жалаң кескин далилдер менен айтылат. Негизи жуулбайт. Үстүнгү даратты ала берет. Үстүнгү даратты аласыз, ылдый жакты жууштун кереги жок. Жанагы эле суроону кайра өттү. Суроом так болбой калды. Ажеке, усулсуз дүйнөдөн көз жумса, кийин усул алдырса болобу. Урматтуу угарман, усул деген эмне? Гусул деген бул жуундуруу болсо, өлгөн адамды гусулу болсо да болбосо да жуундурат өлгөндөн кийин. Муну так кыргызчасын эле жазсаңар, усул деген эмне мен түшүнбөй атам. Дагы бир суроого жооп берип коелу, чам ал жерде. Бир угарман жазыптыр, ассаламу алейкум, дарат алып бүткөндөн кийин дейт да. Тез-тез эле выделение келет, ошондо дарат сынабы же сынбайбы? Андай адамдар үзүрлүү деп эсептелет. Эгерде тынбай эле улам эле андай келе бере турган болсо суюктук. Андай адамдар ар бир намазга бирден дарат алып коет. Үзүрлүү деп адамдын эмесине кирет. Себептүү деп эсептелет. Үзүрү бар да, себеби бар. Ал адам мисалы пешимге бир дарат алат, асырдын убагы киргенге чейин каза намаздар, нафил намаздарды окуй берет. Окуй берет, эчтек болбойт. Эчтек болбойт. Асыр намазы кирери менен азан үзүр дарат бузулат да, экинчи жолу дарат алат. Азан кириши менен ошо жаңы намазга жаңы дарат алат. Жаңы дарат. Ооба. Мечиттен азан чакырган сайын дал ошол маалда үйдөгү ит бирге азан чакырган сыяктуу улуйт. Башка мезгилде улубайт. Иттин бирге азан чакыргандай. Бул жакшылыккабы же жамандыккабы? Бул эми жөн эле адат ал. Иттердин адаты улуган. Ага маани деле бербей болобуз, бирок эшек менен короз боюнча ушинтип айткан пайгамбарыбыз. Корозду кыйкырган уксаңар таспих чалгыла, эшектин кыйкырган уксаңар аузу деп айткыла деп. Анткени корозду периштелерди көргөндө кыйкырат, эшек шайтанды көргөндө кыйкырат дейт. Ал эми ит боюнча анда хадисти уга элекпиз, окуйт элекпиз, бирок маани бербей болобуз. Бирок ит боюнча көптөгөн жакшылыктар бар. Кароочулук максатта, аңчылык максатта бакса болот деген. Ансары бир азан айтылып атында улуп атыптыр да деп эле коюңуз, ага маани бербей коюңуз. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар, биздин бөлүнгөн убакыт соңуна жетип бүттү. Бул жерде да көптөгөн суроолор келип атат. Кудай буйрса, кийинки эмеде жооп беребиз. Бул жерде да биздин өтө турган темаларыбыз ошол сатрул аврат боюнча айтышыбыз керек, авратты жабуу боюнча, ошол эле истикбалдык кыбла боюнча айтып атабыз, анан убакытты такташыбыз керек. Ошол эле убакта ниет кандай кылынат? Булар жөнүндө дагы эмки Кудай буйрса кийинки сабактарыбызда токтолобуз. Ошол кийинки жумадан жүз көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу Бакыт мырза, сиз дагы алтын абагыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге да чоң рахмат. Ар дайым ушинтип элдин кызматында болуп жүрө бериңиз. Урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Нурлан Субанов чогуу болдум. Кудай буйрса кийинки жумада көрүшкөнгө чейин баарыңыздар аманчылыкта, сак саламатта, ден соолукта болуңуздар демекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Илимге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктар